Эгандарлуу кызбырактоонун экс-солисти топтон бөлүнгөндөн кийин жеке ырчы катары таанылып келе жаткан таланттуу айым Гүлнара Калдарова Марал шоу программасында конокто болду. Саламатсызбы Гүлнара айым, кош келиңиз. Саламатчылык кандайсыңар? Той топурлар бүтүп, эфирлерге убакыт табылып калды көрүнөт. Ооба, тойлордон эми бошоп келип калдым сиздерге. Бүгүн эфирден кандай жаңылыктарды айтып бересиз? Жаңы жылдык кечелерге тартылып, эфирлерге барып күн өтүп атат. Азыр быйылкы жылдын эсебинен жаңы ырларды жаздырдым. Таланттуу ырчы Темир Дамирбеков менен жаңы дуэт буюрса чыгат. Жаңырган жылда клип тартабыз деп пландап жатабыз. Ойлойсуңбу деген ырдын дуэтине күбө болосуздар. Айжамал Кабылова менен Данияр Эрматов менен биргеликте аткарган Үйлөн иним деген ырыңыздын тарыхына токтолсок. Бул негизи казактардын чыгармасы экен. Абдыжаппар жана Роза Алкыжа деген эки бир тууган ырдап чыгышкан. Анан менин концертиме тамашалуу ыр киргиздеп калгандыктан ушул ырды тандаганбыз. Клибине токтолсок, үйлөнө элек ырчы жигиттерден тартыш керек болуп калды. Менде эки вариант болду. Бирөөсү Нурмат Садыров, экинчиси Данияр Эрматов. Биринчи Даниярга чалып айттым, ал угу эле колдоду. Клипти тамашалуу кылып тарталы деген ой пикирин айтты. Клип чыккандан кийин эле ушул жылы Данияр үйлөндү. АГК тобу дагы жоюлду. Бул топтогулар менен сый мамиледесизби же таарыныч барбы? Акыркы учурда үчөөбүз тең жеке ырчыбыз, топ жоюлган. Мен бирок Айжамал менен көбүрөөк иштешем. Үй бүлөлүк катышыбыз бар. Дуэт дагы жаздырганбыз. Ал эми Кенже менен байланыш жок. Бир сыр бар го Гүлнара айым. Ооба, аны менен иштешпейм. Ири олтуруп түз кеңеш деген жакшы сөз бар. Өнөр адамдарынан кимдин кеңешин көп угасыз? Чыгармачылыкта устатым Гүлшай Эреженин көп кеңешин угам. Кызбырак тобунда 10 жылдан ашык жүрдүм. Азыркы учурда ыр жаздырсам дагы бардык жаңылыктардан кабардар болуп турат. Чыкпай калсам чалып сурап жазып турат. Жаш муундагы ырчылар музыка деген жолдо туура эле баратабы? Азыркы учурда ырчылар аябай көбөйдү. Той топурлар, маарекелерге барганда аты жыты жок ырчыларды көрүп таң калам. Азыркылар ырчылар көп акча табат экен деген ой менен бир-эки ырды компьютердин жардамы менен жаздыра калышат. Анан тойлордо, сахналарда өздөрүнө алып жүрүү маданиятын билишпейт. Төргө олтуруп улууларды сыйлашпайт. Ырчы кайсыл жерде жүрбөсүн өзү татыктуу алып жүрүүсү керек. Мына ушундай тарбиясы жокторду көзөмөлдөп, катуу чара колдонуп, иргеп таланттууларды гана кабыл алышса. Кызганыч кандай сезим? Анын жеке жашоого кереги барбы? Кызганычтын жашоого пайдасы бар. Мисалы, меники деген нерсени кызганасың. Бирок кызгануунун чеги болот. Эгер кызганбасак, андай аймандан деле айырмабыз жок болуп калат. Жүрөк болгондон кийин кызганыч да сөзсүз болот. Гүлнара айым, маегиңизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Булак, Марал FM, KG.